Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич, биздин ажообуз, кол башчыбыз сизге Каракол шаарынын 20-28 аскер бөлүгүнүн кайрылып жатам. Каракол шаарындагы номер 20-28 аскер бөлүгүнүн нускоочусу кенже сержант Жылдыз Асанакунова ушул жылдын 6 февралында социалдык тармактар аркылуу бийлик өкүлдөрүнө кайрылуу жасаган эсиңиздерде болсо керек. Ал өзү иштеген аскер бөлүгүндө жоокерлерди уруп согуу, зомбулук көрсөтүү, жоокерлерге бериле турчу азык-түлүктүн санитардык нормаларга жооп бербегенин айтып чыккан. Силерден чындык чыкпай калды. Мен анда Садыр Нуркожоевич генералитет Ташиевке кайрылам. Мен сиздерге ишенсем, силер ушуну кылып атасыңар дегенде, ал полковник сен сержантсың, сен тынчып калгының деп ушундай карга-карган көзүн чукпайт болуп, үстөмдүк болуп жатат. Мен өйдө жактагы адамдарга кайрылам анда дегенде, ала сен ошолорго да ишенесиңби? Алар политик, жөн эле гана политик, жакында бийлик алмашат. Ошондо көрөм, тынчып эле калгыныңда сен биз менен кызмат кыласың, мындан ары кызмат кылам десең, тынчыгының деп мага бир ушундай коркутууларды айтып жатат да. Буга далил, бардык далилдерим бар. Аудио запистерим бар, бардыгын жаздырып алгам. Мындай кайрылуудан соң улуттук коопсуздук кызматы жеринде текшерүү жүргүзүп, Асанакунованын айткандары чындыкка дал келбегенин маалымдашты. Бул боюнча Атайын кызмат Республикалык жоокерлердин энелери комитетинин башчысы жана аскер бөлүктүн кызматкерлери менен биргеликте текшерип, азык-түлүктү сактоочу жайды, аскерлердин жашоо шарты менен жакындан таанышып чыгышты. Сукшонный молоко, бuyakta сукшонный молоко турат. Бул өзү курамга берилет. Биздерге балыктар берет, замороженный балыктар келет, бул централизованный тендеринде сатылып келет. Сливочный масло. Атайын өзүнүн нормасынын негизинде өзү курамга берилип турат. Кызмат өтөп жаткан аскерлерге күнүнө 3 маал тамак берилет. Белгиленген өлчөмдө балык, жумуртка менен камсыздалган. Ошондой эле азыктардын тизмесине жаңы гана бал кошулду. Биздин өзүнүн месталары бар. Бут ачыган керектүү нерсеси, бет ачыганы бул жерде жашоо шартын өз көзүңүздөр менен көрүп атасыздар. Ичиндеги немелер мына таза баары. Biz tekşergende mına büt boğulardan tekşereriz, boğulardan beri bari taza, жылуу. Бул күн өтө сууктап кеткенде үстүнө дагы дополнительно эме жабылышат. Кызмат өтөп жаткан жоокерлердин бардык шарттары талапка жооп берерин аскер бөлүктүн кызматкери белгилейт. Айтымында кызмат өтөп жаткан жай дайыма жылуулук менен камсыз болуп, тиешелүү шарттарда түзүлгөн. Азыркы эртең менен завтракта жоокерлерге сүт чай берилет, кургатылмай коюлган сүт, сгущенка. Ошо менен биргеликте завтракта колбаса, сыр жана 100 граммдан сок берилет. Жумасына 2 жолу бир дана жумуртка берилет. Кайрылуу жасаган Асанакунованын айтымында жабыркады делген жоокерлер анын сөзү чындыкка дал келбестигин айтып, эч кимге доматы жоктугун белгилешти. Бияктан санчаська кайрылганда көзүмдө кызарып атат, капля тамыз болсам болобу деп барганда кенже сержант Асанакунов ал убакта жок болчу, ал окууда болчу. Ал калп айтпасам бир 2-3-4 күндөн келсе керек эле. Келип эле айтып баштады мага, сен ошондо бирөөдөн таяк жептирсиң, сени сабаптыр деп. Аны айттым, кимден уктуң аны десем, мен билем деп эле кетип калды. Ал жөнүндө эчтеке мындай ойдо жок эле тамашалап атат экен деп ойлодум, бир ойлонуп. Жуунуп даярданып ажатканага чуркап барат. Ошол жерден бутум темирге тилдирип алгам. Өз убагында медициналык жардам алып, азыркы учурда бутум жакшы. Эч кимге арыздоом жок. Көзөмөлкө жайын эшигин теп, жыгылып колумду оксотуп алгам. Рентгенге тартып, гипстетти колум. Жок, сынган жаракка кетиптир. Сержант офицерлерден үстөмдүүлүк жок эч кандай. Кенже сержант Асанакунов айтышы боюнча, ал жалган жалоо. Иликтөө иштеринин алкагында Республикалык жоокерлердин энелери комитетинин башчысы жеринде комплекстүү текшерүү жүргүзүлгөнүн айтып, кызыктар тарап менен маектешүү болгонун белгиледи. Асанакунованын сөздөрү далилденбегенинен жоокерлердин ден соолугу боюнча өткөн жылдын жай айында медайымга кайрылганын, бирок алар зомбулук боюнча кайрылбаганын да баса белгиледи. Жазгандардын баары эле эмнегедир эле датасы деле, баягы сүрөттөрдү эле ар кандай баягы бири-бирине окшошпой атат да, эмнегедир. Колу чыгып кеткени, буту сынганы, көз ооруганы это факт, факттын баары эле бар экен. Бирок деген именно ондай баягы дедовщина дейбиз, бизде уруп, согуп деген маселе жок экен. Жок деп койсом деле болот экен. Белгилей кетсек, бул жагдай боюнча Атайын комиссия тарабынан териштирүү иштери учурда да уланып жатат.